Урматтуу Мелис Казакбаевич, bir топ беренелерге өзгөртүүлөрдү киргизип атыпсыз. Сен бул абдан маанилүү, керектүү мыйзам долбоору да. Анан жана бир айтып кетсиңиз, кайсы бир беренеде кыргыз тилди билбесе штраф деп айтып кетсиңиз да, ошол кайсы негизде? Жок, азыр мен токтоп берейин. Кыргыз тилин билбеген үчүн айып салынбайт. Бул жерде жана укук бузуулар кодексинде мындай деген маселе бар. Азыр ошону кайталап дагы. «108.1 деген беренени сунуштап атабыз. Ал беренеде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам аткарылбаса же бузулса деген беренеде. Аткарылбаса же бузулса, Ооба, ошондой. Кайсы учурда аткарылбайт жана бузул? Мисалы, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 40 беренени камтыйт. Ал жерде бардык тармактарга тиешелүү. Азыркы биз мисалы 18 мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизүү боюнча тактоолорду сунуштап атпайбызбы? Ошолордун баары мыйзамдуу түрдө аткарылууга тийиштүү. Мисалы, кайсы бир мекеме ошол жаатта мамлекеттик тил мыйзамына талабына келбеген, же болбосо ошол талабын аткарбаган жагдай болсо, анда ошол мекеме жоопко тартылат. Мекеме өзү. Түзөтүүсүз болгондо жетекчиси. Жеке жарандар тил билбегендиги үчүн айыпка жыгылбайт, айып салынбайт. Себеби бул жерде мамлекеттик органдар, мамлекеттик тармактар, мисалы реклама жаатында болобу, эгерде кайсы бир мекеме же жеке жак ошол рекламаны берүүдө дагы ошол жарнаманы жарыялаган тараптагы, эгер ошол мыйзамда каралган тартипти мындай эсептешпей туруп ошондой жарыяласа, чыгарса деле, жарнама берүүчү ал башка. Ал эми жарнаманы жарыялаган мекемелер да бар да. Ошол жаатында ишкерлик кылган. Эгерде ошолор мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кайсы бир талаптарын аткарбай бузуп аткан болсо, анда ошолор да жоопко тартылат. Ошол сыяктуу мисалы мекемелердин көрнөктөрү, маалыматтары, ошонун баары эгерде мамлекеттик тилдин талаптарына жооп бербесе, калкты тейлөө жаатында деп коелу. Мына ушундай мааниде да. Бирок ал жерде кайсы бир жеке адам эмес, көбүн эсе бул мекеме. Негизи орус тилден, латын тилден алынган терминдерди толук кандуу сиздер которуп чыктыңыздарбы негизи? Которулуп атат. Көптөрү которулуп атат. Көп мамлекеттик органдар өздөрүнө тиешелүү болгон терминдердин маселесин дагы азыр көтөрүп чыгып, талкуулап, топтоп жыйнап, анан бизге терминология комиссияга да берип, ошону карап атабыз. Азыр терминология жаатында 2 жылдан бери абдан аябай кызуу иштер жүргүзүлүп атат. Жыл сайын бир 7-ден 5-тен кем эмес тармактык терминдердин сөздүктөрү чыгып атат. Которуу иштери жүргүзүлүп атат. Көп нерсе, көп маселеге тиешелүү ошо которуу маселесине келгенде бизге дагы окуу борбору бар бизде. Окуу маалыматтык окуу жана котормо борбору. Аяка дагы кайрылышат, ошол которуу иштерин жардам берип атабыз. Эми обязательно сөзсүз түрдө биз кыргыз тилди сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Кыргыз тилде сүйлөшүбүз керек, бүт иш жүзүмдөрүнө кыргыз тилде алып барышыбыз керек да. Анан эми жана башка улуттун өкүлдөрү да жашайт эмес, көп улуттуу өлкөбүздө турабы. Ооба. Эми милдеттүү түрдө башка улуттун өкүлдөрү да кыргыз тилде сүйлөш керек да. Ошого да бир кандай келечекте иш-чаралар жүргүзүп атасыздар? Азыр бул боюнча мисалы жакында эле мына өткөн жумада биринчиден ошо тил билүү деңгээлдерин аныктоо боюнча министрлер кабинетинин токтому чыкты. Бул жерде жылдарына чейин аныктап көрсөтүлгөн. Бул баягы тил билүү деңгээлдери. Анан башка улуттун өкүлдөрүнө же улут ачыкчылыктардын өкүлдөрүнө бул жерге жеңилдетүүлөр киргизилген. Себеби алардын талабы дагы жумшак, мындай жеңилирээк, анан мөөнөтү да узартылган. Бул баягы талаптар боюнча. Экинчи маселе, биз жөн эле талап тартибин орното бербестен шарт түзүү жаатында да иштеп атабыз. Азыр былтыр бизде күз айларында, сентябрь айында биз мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча мобилдик колдонмо иштеп чыкканбыз, кыргызча оңой деген. Бул дүйнөлүк Duolingo'нун деген бир чоң дүйнөлүк мындай колдонмо бар, программалык. Анан ошонун үлгүсүндө биз өзүбүз атайын улуттук платформада кыргызча оңой деген иштеп чыктык. А дегенде орус анан англис тилинен кыргыз тилин үйрөнүү боюнча иштеп чыкканбыз. Азыр мына ушу жыл башында биз
этап менен иштеп атабыз. Азыр казак, өзбек, тажик тилдеринен биздин мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча иштер коюлду азыр А1, А2 деңгээли боюнча. Азыр келечекте бул жылга биз план койдук. Мына биздин Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган өзгөчө жанагы Кыргызстан элдеринин ассамблеясы менен азыр бир келишимге келдик. Ошол бизде кандай диаспоралар болсо, ошол диаспоралардын жетекчилери менен макулдашып, анан алардын эне тилинен биздин мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча ошол биздин мобилдик колдонмобузга ошону мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтебиз. Азыркы учурда бизде өткөндө мына кесиптешиңиз Ханжеза депутат мырза менен сүйлөшүп, азыр дунган тилинен ошол кыргыз тилин үйрөтүү боюнча азыр ошо котормолорун иштеп атабыз. Андан сырткары Азербайжан тилинен азыр дагы бир экөө уже жанагы биздин АНКда мүчө болгондор диаспоралардын өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз. Кийинки дагы калгандары дагы аракет кылат. Анан эми мүмкүнчүлүккө жараша биз мүмкүн болушунча канча көбүрөөк болсо ошончо жакшы болот деп биз бул жерде жана конституцияда белгиленген Кыргыз Республикасында жашаган кандай гана улуттар этностор болбосун ошолордун эне тилин сактоо өнүктүрүү жаатына шарт түзүү дегенде да кошо алып кетип атабыз. Себеби ошол мобилдик колдонмодо эне тил аркылуу биздин мамлекеттик тилде да үйрөнүүсү, бул эне тилин да бышыктайт, биздин мамлекеттик тилде дагы үйрөнөт да. Ошону менен эки тараптуу мындай пайдалуу болот да. Азыр бул мобилдик колдонмо жаңы ишке кирип, азыр жаңыдан элге көбүнчө жаштарга таратып атабыз. Анан мамлекеттик кызматкерлерге да берип атабыз. Биз мамлекеттик органдарда тил комиссиясынын кезектеги жыйындары болуп атканда ошол маселелердин баарын коюп атабыз. Андан сырткары бизде эми өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө тиешелүү жана котормо продукциябыз да чыкты. Мисалы Google Translate сыяктуу же Яндекс переводчик сыяктуу биздин улуттук платформада кыргыз которуу кызматын иштеп чыктык. Бул эмне үчүн өзүнчө иштеп чыктык? Себеби азыр эми геосаясий ар кандай себептерге байланыштуу көп нерседен дүйнөлүк кайсы бир кызмат көрсөтүүлөрдөн чектөөлөр болуп калып атат. Анан ошондойго кабылбаш үчүн биз котормо платформабызды өзүбүздүн улуттук платформада иштеп чыктык. Ал жерде дүйнөлүк 10 тилден которулат. Ушундай сыяктуу нерселер бар. Үйрөнүүгө, тилди өздөштүрүүгө шарттар бар. Рахмат. Ушул айткан пландарыңыз баары ишке ашсын. Аталган мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат.